Сооронбай Шарипович, мына кечээ жакында кыргыз-тажик чек арасына жакын аймакта дагы жагымсыз окуя катталды. Жергиликтүү элди чочуткан мындай окуяларга качан чек коюлат? Деги эле чек араны тактоо иштери кандай жүрүүдө? Эми чек ара маселеси чечүүдө албетте биринчи кезекте мамлекетибиздин кызыкчылыктары эске алынышы шарт. Муну ошол биринчи мамлекет кызыкчылыгын эске алгандан кийин чек ара маселелерин чечүшүбүз. Эми ар бир мамлекет өз кызыкчылыгын көздөйт. Бул маселенин татаалдыгы мына ушунда да. Азыр коңшуда Тагыстан жана Өзбекстан менен чек араны тактоо иштери уланууда. Өкмөт аралык жумуш топтор тынымсыз байланыш иштеп жатышат. Мына иш жакшы кетип атты эле. Коронавирус илдети буну токтотуп койду да. Буну буюрса улантабыз. Айрыкча кыргыз-тажик чек ара учактары боюнча талкуу уланууда. Мен тажик коллегам Урматы Рахмон менен дагы кандай гана аянттарда жолукпайлы чек ара маселесин ар дайым талкуулайбыз. Бул маселени коебуз. Жылыштар бар. Бирок бул маселе жогоруда айткандай чечилет. Мына пандемия болгондо мына быйылкы 20-жылы көп маселе чечилип калмак. Экөөбүздүн ортосунда дагы мындай түшүнүү маселелери бар да. Буну белгилеп коюшум керек. Андан кээде мына чек арадагы маселе келип чыккан чыналуу кээде мына турмуштук тиричилик маселелери да курчук жатат да. Ошондуктан айтып атам мен, талап да коюп атам, жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз байланышта иштегиле деп. Буюрса иштеп жатышат эле, аракет кылып атышат. Азыр мына өкмөттүн атайын вице-премьер-министр бар. Мына ушул чек ара маселеси боюнча иштейт. Акбаран Камаралиевич мына Кадам жедакин болуп, кийин Баткенде губернатор болду. Ол көйгөйлөрдү жакшы билет. Биз мына сүйлөшүп турабыз. Андагы тактап койгонбуз, биз кандай болуш керек. Ошонун үчүн бул ишти алып барат. Анан чын азайтуу максатында чек ара чектеш айылдардагы ошо айылда райондордо социалдык экономикалык долбоорлорго өзгөчө көбүрөөк көңүл буруп жатабыз. Бул эми жолду оңдоо, мектеп, ФАП, больница, бала бакчалар боюнча буларды курганга да көп көңүл бурабыз. Эми айрыкча бул Баткен областы менин өзгөчө көңүл борборунда. Ал жерде ошо социалдык объекттер кандай жүрүп атат, эмне болуп атат, мен кызыгып сурап турам, талап коюп турам. Оор шартта дагы, кырдаалда дагы, буюрса азыркы бюджет талашта дагы аны токтотуп коебуз, ал жактыланабыз. Анан эми чек ара маселеси боюнча мен жогоруда айткандай бир тараптуу чече албайбыз. Бул эми биз өлкөбүз эгемендик алгандан бери чечиле келаткан маселе, оор маселе. Буга эми сабырлык менен, сүйлөшүү жолу менен барышыбыз керек. Ошондой мамиле менен улантабыз. Буюрса бул иштин өтөбүсүнө чыгабыз. Буну жөнүндө калтырып койбойбуз. Сооронбай Шарипович, убактыңызды бөлүп, мамлекетибиздеги орчундуу маселелер боюнча суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, сизерге дагы ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, сиздер президент менен ачык сөз уктуруусунан Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.